Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен дагы бир сайт жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Learning App деп аталат. Бул обучающий программа деп которулат. Эми ал сайтка кантип кирип, кантип тапшырмаларды бере алабыз? Learning App деп издөөчү жолчого жазабыз. Бул жерден биз Learning App'ка киришибиз керек. Кирсек бизге мындай бет ачылат. Бул жерде даяр упражнениялер бар. Кааласаңыз алсаңыз болот, же болбосо өзүңүз жаңы түзүшүңүз керек. Ал үчүн мына жерде новое упражнение дегенге киребиз. Мынакей. Бизге мындай бир канча версиясын берет. Мисалы үчүн мына игра парочки. Кантип түзөбүз? Ошол бөлүгүн тандайбыз. Бизге мисалы мындай чыгат. Пример 1, пример 2, пример 3 дейт. Биз мына создать новое приложение дегенди басабыз. Биз өзүбүз жазышыбыз керек. Бул жерден название по указанию. Мисалы үчүн жөнөкөй эле түзөйүн мен. Сандар боюнча деп турайынчы пока. Андан кийин бул жерге жазсаңыз да болот, жазбасаңыз да болот. Мисалы мен 5-класстарга деп коеюн. 5-класстар үчүн же болбосо ушул жерге тема коюп койсоңуз болот. Эми мына размер карточкалардын размери чоң болсун, кичине болсун дейт. Биз орточосун алайлы. И бул жерден текст мисалы үчүн бул жерге окшош сандар жазабыз. Мисалы үчүн жүп сан дейин. Эми жүп санды бир эле жүп сан жазабыз. Мисалы үчүн бул жерге 8. Добавить следующий элемент. Текст таксан деп жазайын. Мындай эле оңой эле суроолор түзүп атам. Таксан бул жерге 3. Добавить следующий элемент. Текст. Мисалы үчүн ондук бөлчөк сан дейин. Ондук бөлчөк. Бул жерде текст ондук бөлчөк жазып коеюн 1,125. Добавить следующий. Текст. Так, мезгилдүү. Ондук бөлчөк. Бул жерге бир бүтүн мезгили 27 деп коеюн. 4-нчү пара болуптур, 6 пара кылайын. Мисалы бул жерде теңдеме жазып коеюн. 2 кошулган 4. 2 кошулган 4 барабар 8. 9 кылайын. Анда 5 болуп калат экен. Жеталсам таксанга барабар болуп калат экен. Бул x кошулган 2ден 1 деп жазайын. 2ден 5ден 2. Кошууну улам эле барабар кылып жазып атам. X кошулган 5ден 2 барабар 10 деп коеюн. Эми жообу x барабар болот канчага? X барабар 10 болсо 5ден 2 7,5 болот экен. Ошондо 7,5 бөлчөктөрүндө жазыш керек экен. Ошол жерде 7 бүтүн мындай сан менен жазып турайынчы. Тамга менен 7 бүтүн 5. Адашпай эле чыгардым мындан. И плюс дагы бир эме түзүп коелу. Мисалы үчүн бул жерге терс сан деп жазайынчы. Терс сан. Текст. Бул жерге минус 12. Ошентип канча пара болсо жазсаңыздар болот. Андан кийин бул жерге здорово дегендин ордуна сиз өзүңүздүн атыңызды жазып койсоңуз болот. Мисалы үчүн Азаматсың.
Seni менен Кундуз эжекең сыймыктанат. Сыймыктанат деп жазып койсоңуз бала ай эжекем түсүптүр дейт. Жана сиздин атыңызды укканда сүйүнөт. И бул жерден установить и показать дегенди басасыз. И бул жерден бизге мынакей задание берилди. Эми үчүн сиз могу жердеги ссылканы копировать этип жөнөтүп койсоңуз болот. Аткарып көрөлү. Мисалы мынакей терс санды табышыбыз керек эми. Ушинтип берден чыкты эле. Ушинтип жуп жуун тапканда балдар мындай ачылып калат. Ошол жооптор бири-бирине дал келгенде ачылат. Мынакей биз ачып бүткөнүбүздө мынакей азаматсың деген чыгат. Ушинтип балдар ушинтип жооп беришет. Дагы бир кийинки бул ушинтип сакталды бизде. Окей. Дагы бир кийинки вариантын көрсөтөйүн сиздерге. Назад кайтам. Дагы башка вариантын тандаймын. Новое упражнение. Азыр интернетим жакшы болбой калды. Новое упражнение эми мисалы үчүн мынакей слово из букв тандайбыз. Мында дагы новое создать новое дегенди тандайбыз, басабыз. Биз өзүбүз мисалы үчүн бул жерге информатика же болбосо ошол темаңызды жазып койсоңуз болот. Сөздөрдү тап деп оюндун шартында жазып койсоңуз болот. Бул жерден картинка выбрать этип алсаңыз болот, же болбосо тандабасаңыз да болот. Картинка тандап алайлы. Ушуну басып биз бир картинка тандасак болот, же болбосо бул жерден дагы тандасак болот. Бул слово деген жерге мисалы математика, датымча математика деп жазам. Следующий элемент арифметика, следующий элемент кылып кетебиз. Компьютер. Компьютер. Следующий элемент чычкан. Следующий элемент монитор. Ушинтип бир нече сөздү жазасыздар. Интернет. Интернет. Ушул сыяктуу сөздөрдү жазып, андан кийин мына жерге мисалы үчүн диагонал боюнча гана кетсин десеңиз, ушуларды белгилеп койсоңуз болот. Бизге баары кандай жайгаштырса сайт ошол боюнча кете берсин. Бул жерден дагы азаматсың деп жазып коеюн. И анан бул жерден установить и показать. Биздин приложение сакталып атат. Эми балдар кантип жооп берет? Окей, сөздөр тап дейт. Мисалы үчүн мынакей математика белгилейбиз. Чычкан. Балдар жанына ушинтип чыгып турат. Балдар ушинтип жооп беришсе болот. Өзүм да таппай калдым. Бул жерде компьютер деген сөз катылыптыр. Мына монитор. Мына арифметика. Дагы эмне дегенди жазсак эле. Балдарга ушинтип тапшырманы жөнөтсөңүздөр болот. Бул ссылканы балдарга